Урматтуу жамаат, баарыңыздар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ыйык шаары, эң жакшы көргөн шаары Мадина шаарына куш келиптирсиздер. Аллах таалам кылган зыяраттарыңыздарды, дуа тилектериңиздерди кабыл кылган болсун. Мына Аллах таалам сиздерди чакырып, мына ушул жерге кадам бастырып келип отурат. Азыр ушу ыйык шаар тууралуу, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашап кеткен эң жакшы көргөн шаары тууралуу, бул жердин ыйыктыгы, мааниси, маанилүүлүгү тууралуу ушу устазыбыз айтып берсин. Сиздер көңүл буруп, дуа кылып, зикир чалып баса бериңиздер. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу зыярат кылып келген аталар, энелер, агайын, эже карындаштар, бардыгыңыздардын ниетиңиздерди Алла таалам кабыл кылган болсун. Өзүңүздөргө белгилүү Мадина шаарына кирип келдик, нурданган. Алла таалам бардыгыңыздарга кут кылсын. Бул Мадина шаары өзүңүздөргө белгилүү Меккеден Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хижрат кылып көчүп келген шаар. Ага чейин Курайыштын кысымында калган сахабалар бир канча мамлекеттерге барып, өздөрүнө баш паана, аманчылык тилеп барган мамлекеттерден эң жакшысы мына ушул Мадина болуп чыкты. Мадина шаарына пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам бир жаш жигит, Мусаб ибн Умайр деген жаш жигитти алдын ала жиберет. Ал жигит келип Мадинага ушунчалык ыйман, таалим, тарбия, даават кылып, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам келгиче элди бир эле жалгыз жигит бир чоң шаарды даярдап коет да. Караңыздар. Қаллал кусур ва кусиратул аснам дейт. Баягындай қан сарайдай болгон үйлөр аз калды дейт. Буттар сынып кетти дейт да. Көрдүңүздөрбү? Анан пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам өзүңүздөргө белгилүү, мына ушул Мадина шаарына Абу Бакр Сыдык радиаллаху анху менен Меккеден 416 чакырым жерден, 430 чакырым жерден ушул жерге төө менен келишет. Анан келгенде сахаби икрамдар алыстан пайгамбарыбызды көргөндө мындайда бул жерде мына көрдүңүздөр кыпкызыл кум, анан үстүндө көкмөк асманда. Ошол жерде Фаниятил Вада деп коет, коштошо турган жер. Манан сахабилер бардыгы пайгамбарыбызды тосуп, ырдап тосушуп алган. Талаал бадру алайна. Бүгүн бизге 14 күндүк ай болуп пайгамбарыбыз чыкты. Мин Фаниятил Вада, алыскы коштошо турган жерден дейт. Важаба шукру алайна. Мадина калкына бардыгына важип болду, шүгүр кылалы дейт. Мадаа лиллахида, бул келе жаткан зат Алладан башка эч нерсеге даават кылбайт дейт. Айюхал маб'усу фина, эй бизге жиберилген пайгамбар, жита бил амрил мута, ушундай моюн суна турган амрил мута, бир буйруктар менен сен бизге жиберилдиң. Жита шаррафтал Мадина, сен келип Мадинаны шаңга бөлөдүң. Мархабан я хайрада, сен кош келдиң эй даават кылгуучулардын, чакыруучулардын эң мыктысы деп сахабалардын, биздин баягы Жеңишбекке окшогон, Алык окшогон акындары ошол жерде ыр токушуп сүйүнгөндөн ушул ыр саптар жазылып калганда тарыхта. Эми бул жердин аты чындыгында мурда аты Ясрип деген ат болгон. Ким Ясрип деген атты айтса дейт, ал тообо кылсын, күнөөкөр болот дейт. Ал андан кийин 10 жолу Мадина деп айтып койсун дейт да. Ясрип деген кор болгон, кордолгон деген шаар болгон экен мурда. Анан пайгамбарыбыз келип Мадина деп ат койду. Мадина дегени тайып, таза деген, берекелүү, мунаввар. Бул жер мунаввар. Кандай мунаввар? Бири Алла тааламдын рахмат нуру төгүлүп турат, экинчи пайгамбарыбыздын нуру чачырап турат да. Ошону үчүн Мадина мунаввара деп коет. Бул жер илимдин марказы, бул жер адептин, бул жер ахлактын, бул жерде ушунчалык берекенин төгүлгөн жери. Мекке шаарга караганда бул Мадина шаары бир канча түздүктө жайгашкан, андан кийин бир аз салкыныраак болот. Себеби бул 400 километр түндүк тарабында жайгашкан. Эми ушул Мадинага биз мына келдик. Алла таалам Мадинаны
bizge Allah talam nasip kılıptır. Mına hazır sizler içinizlerde 99% birinci jolu жаңы keliş eken. Madina'nın özü bir kança atları var. Kim oşol atlardan aytıp egerde dua kılsa Allah subhanahu wa ta'ala dualarını kabul kılat. Faziletleri jönünde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, o Allah'ım bizge Mekke'ni süykümdүү kılganыңдай Madina'ны da bizge süykümdүү kıla kör, balkim andan da küçtүүrök dep dua kılgan Peygamberimiz. Sebebi oşa Abu Bakır Sıddık radıyallahu anh menen Mekke'den çıkıp Madina'ga kele jatkanda Peygamberimiz közünden uşunçalık jaş ağızıp, menin kindik kan tamıgan jerim Mekke, eger men özümdün Kurayş uruğum kuup çıkpaganda men senden ketmek emesmin deydi da. Oşondan keyin mana Madina'ga dua kılgan eken. Madina'nın mahavatını menin jürögüme Mekke'de kılıp jaygaştırgında Allah'dan suragan eken. Jana o Allah'ım Mekke'ge bergen berekengdi Madina'ga ekese kılıp berekör dep dua kılgan eken. Abu Hurayra radıyallahu anh'ı rivayet kılat. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Madina İslam'dın kümbözü deydi. İmandın turak jayı, hicrattın jeri, adal menen aramda ajratuvchi jer dep Peygamberimiz Madina jönünde aytıp ketken eken. Dagы Abu Hurayra radıyallahu anh'ı özüңüzlerge belgilүү en köp Peygamberimizden hadislerdi rivayet kılgan. Çındığında iman Madina'ga kaytıp gelet, jılan öz iğnine kaytıp gelgen deydi. Abu Hurayra'dan dagı bir rivayet hadis gelgen, Madina'nın bardık jerinde sakçı perişteler var. Aga Dajjal jana keçegindey vaba juguştu orular kirbeyt degen. Ayşe Nevz radıyallahu taala anha aytkan, başka şaharlar kılıç menen alınsa Madina Kur'an menen açılgan degen dagın rivayetler aytılgan eken. Allah Taalam uşul jerde bir namazga kança 50 min, 100 minge çeyin soğup jaza turgan jerlerge kele jatabız, urmаттуу jamaat. Bul şahar öte ıyık jer, ıyıktığı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin mübarek denesi uşul jerde turat hazır. Bizge 14 kılımdan beri ziyaratçılar gelip uşul jerde Peygamberimizi ziyaret kılıp ketip jatat. Peygamberimiz aytkan, kim men ötkөндөн keyin kabırımды kelip ziyaret kılsa, meni tirүүлүгүмдө kelip ziyaret kılganday bolot deydi. Oşonon üçün urmаттуу jamaat, özüңüzlerge da sezilip jatsa kerek, bul jer öte ıyık jer. Madina'nın ıyıktığı tuuralı hadisler öte köp. Oşolordan bir öksün ayta turgan bolsok, bir öksün. Peygamberimiz ayta, çındığında İbrahim aleyhissalatu vesselam Mekke'ni ıyık jana kadırlуу kılgan bolsa, jana Mekke'ge dua kılgan bolsa, al emin men bolsa Madina şaharıga dua kıldım, Madina'nı ıyık kıldım dep Peygamberimiz aytkan eken da. Oşonon üçün uşul jerde Peygamberimizдің şaharı da aytıla turmаттуу jamaat. Madina'da turganın da bir to faziletleri var. Çındığıda Madina'da turu öte çoğun jakşılık sizler menen biz üçün. Jana sıymık. Anda jandın rahatı var, jüröktün tınçlığı var. Allah'tın en süyüktүү Peygamberi jaşagan şaharda aga koşna bolup biz turabız hazır. Biz üçün 3 gündük günübüz dagın kançalık çoğun bakıt bolot tugandar. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde Madina'nın kıyınçılığına jana maşakatına kim gana çıdabasın, kıyamet günü aga şapaatçı jana men küve bolamın degen. Mana çındığında sizler hazır mına Bişkek'ten çıkıp tünü menen jol jürdük. Karаңыздар kelip Şarjaga konup andan Madina'ga kelip hazır dele kıyınçılık menen kele jatasızlar. Sebebi bul özü sapar, özü maşakkat tugandar. Sapar degen sırlardın açıkka çıgısı degen eken da. Mına uşul jerde Peygamberimiz aytat, egerde kim menen sen saparlaş jolga çıkıp joldoş bolgon bolsoň, oşonu jakşı tanıpsın deydi da. Egerde үйdө жүрüp же айылда жүрüp men kançalık jakşı tanıyım deseň de anı jakşı tanıbapsın dep. Umar radıyallahu anhu dagы uşul sözdü aytkan. Oşon üçün urmаттуу jamaat, mına hazır Madina şaharına jakındap kaldık. Dua kılalı her birimiz. Allahumma, ey Allah'ım uşu Madina şaharıga keldik. Uşul berekengdi jadırgın Madina şaharının uşul süyüsün, mahavatın bizim dagы jürögübüzgө salgın dep dua kıla turgan bolsok, uşunçalık saparda çarçap kelgenlerimiz Kudayım buyursa
жоқ болып кетеді. Ана эми Алла Taalam ушундай Madina шаарына алып келди. Бул жерде Курандағы сүрелердің дээрлик жарымы Медина шаарында түшкөндө. Мекке шаарындағы түшкөн сүрелердің эң эле биринчиси ыйманга тиешелүү ла илаха иллаллах Алла жалгыз деген аяттар түшкөн. Экинчиси пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассаламдын чыныгы пайгамбар экендиги жөнүндөгү сүрелер түшкөн. Үчүнчү ал жаннату ва нару хакун килахума, бейиш менен тозок экөө тең чындык жана хак ушулар жөнүндө түшкөн. Андан кийин ушул динди жеткирүү, ва ма алайка иллал балах, жеткирүү. Ал эми Мединага келгенде, Мединада көбүнчө фарз нерселер, важип нерселер, шариаттын өкүмдөрү мына ушул Мадинада түшүп турган. Урматтуу жамаат, Алла Таалам зияратыңыздарды кабыл кылсын, бардыгыңыздардын дуаңыздарды Алла Таалам кабыл кылсын. Кээ бир алымдар сурашкан экен, Мекке абзелби же Медина абзелби деп. Жарым алымдар айткан, Абу Ханифа, Имам Шафи, Имам Ахмадтар Меккени Мадинадан абзал дешкен экен. Себеби бу жерде пайгамбарыбыз туулган деп. Ал эми Имам Малик болсо Мадинаны Меккеден абзел деген экен. Бирок пайгамбарыбыздын берекелүү денеси тийип турган жердин бир бөлүгү, пайгамбарыбыздын денеси тийип турган жердин бир бөлүгү Мадинадан да ыйык, жана мечит Каабадан да ыйык, аршы күрсүдөн да ыйык экендиги талашсыз дейт. Ошондуктан пайгамбарыбыздын бул жерде кабыры бар, пайгамбарыбыздын мечитине токтоо, олтуруп болуп, анан гусул менен таза кийим кийип, атыр себинип пайгамбарыбызга салават айтып, андан кийин ошол жерге келип иншалла кечинде зыярат кылып кетебиз. Азыр мына жигиттер айткандай гостиницага барып, жүктөрдү түшүрүп коюп, анан Курмабакка барып, саат бизде Бишкекте саат 12-де гостиницада кишилер алмашса, бул жерде асыр намазынан кийин алмашат экен. Бизде 2-3 саат убактыбыз болот, барып чай ичип, бираз курсагыбызды тогозуп, асырды окуп, анан кайра келип иншалла бөлмөлөргө, номерлерге жайгашабыз. Алла бардыгыңыздардан ыраазы болсун. Дуа кылыңыздар. Ушул жерде 100 миңдеген сахабалардын шаарына келдик. Рахмат, чоң рахмат сиздерге.